alыс bolsa da жақын. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge ölümdü köp estöөнү осуят кылып, жыргалдарды талкалоочуну ölümdü köp estegile деп айткан. Бирок аны эстөө үчүн белгилүү бир убакытты же чектелген тартипти белгилеген эмес. Мисалы, күнүнө бир жолу же жумасына бир ирет эстегиле деп айтпастан, бул ишти ар бир адамдын ыйман даражасына жараша өзүнө калтырган. Ошондуктан биздин арабызда ölümdü тек гана кимдир бирөөнүн көзү өткөндө, оорулууну зыярат кылганда же таасирдүү насааттарды укканда гана эстей тургандар бар. Ал эми улуу сахаба Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул дүйнөдө бейтаныш бир жолоочудай же жолдон өтүп бара жаткан мусапырдай бол деген хадисине карата төмөнкүдөй акылман сөзүн айткан. Кечинде таңдын атышын күтпө. Ал эми таң атканда кечтин киришин күтпө. Ошондой эле сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ölümdü тез-тез эстеп турууга ишарат кылып мындай деген: Керез кыла турган нерсеси бар мусулмандын керези жанында жазылуу турбастан 2 түн өткөрүүгө акысы жок. Адам баласын ар дайым сергек турууга чакыруу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам адамдын бул жашоодогу үмүт тилектери, максаттарынын көптүгү менен Аллах Таала тарабынан белгиленген ажалдын ортосундогу айырманы салыштыруу иретинде көрсөткөн. Анас радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир нече сызыктарды сызды да, бул адамдын үмүт тилеги, ал эми бул анын ажалы. Адам ушундай үмүттөр менен жүргөндө, ага эң жакын турган сызык ажал келет деп айтты. Демек, адам баласы келечекке пландарды түзүп, кыялданат. Бул адамдын табиятында бар болгон үмүттүн узундугу жана мунун эч кандай айыбы жок. Абу Хурайра радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылган хадисте мындай деп айтылат: Карыган адамдын жашы өтүп, денеси алсыраса да, анын жүрөгүндө 2 нерсеге болгон сүйүү жаш бойдон калат: өмүрдүн узун болушу жана мал-мүлк. Бирок адам ушул каалоолору менен бирге ölümdün абдан жакын экенин да эстен чыгарбай, амалдарын жакшыртууга тийиш. Ölüm адамга өзү сезбесе да, ölüm периштесин көрбөсө да өтө жакын. Ал тургай адам эң бекем коргондордо жашынса да, ölüm аны баары бир табат. Аллах Таала ыйык Куранда мындай дейт: Кайда болсоңор да, атүгүл бекем курулган мунаралардын ичинде болсоңор да, ölüm силерди таап алат. Атактуу акын Кааб ибн Зухайр бул чындыкты мындай сүрөттөгөн: Адам баласы канчалык аман эсен өмүр сүрбөсүн, бир күнү баары бир табытка салынып жеткирилет. Ошондой эле Абул Атахия да мындай деген: Унутулган нерселер сыяктуу ölümdү да унуттум. Эч ким өлбөчүдөй бейкапар жашап калдым. Адамдардын жүрөгү өлүмгө жана анын келишине сергек ойго болгон кезде ölüm окуясы алардын жүрөгүнө зилзаладай катуу тийчү. Ал-Амаш айтчу эле: Биз жаназаларга катышканда кимге көңүл айтарыбызды билбей калчубуз. Анткени кайгы ал жердеги адамдардын баарын каптап алган болор эле. Сабит аль-Бунани мындай деп айткан: Биз жаназаларга барганда кайгыдан улам бетин жаап алып ыйлагандардан башка эч кимди көрчү эмеспиз. Салих адамдардын мусулмандарга калтырган осуяты дайыма ölümdү көп эстөө тууралуу болгон. Аббас ибн Хамза айтат: Мен Зуннун аль-Мисринин алдына кирдим. Жанында бир топ шакирттери бар экен. Ал аларга мындай деп жатыптыр: Уктаганы жатканда ölümdү жастык кылып жастангыла. Турганда аны көз алдыңарга койгула. Бул дүйнөгө муктаждыгыңар жок сыяктуу. Ал эми акыретке сөзсүз барар сыяктуу болгула. Раби ибн Хусайм дагы минтип айтчу: Бул ölümdү көп эстегиле. Буга чейин силер мындайды ölümdү эч татып көрбөгөнсүңөр. Аун ибн Абдиллах айтчу: Канчалаган адамдар күндү тосушат, бирок анын аягына жете алышпайт. Эртеңкини күтүшөт, бирок ага жете алышпайт. Эгер силер ажалды жана анын жүрүшүн кантип келе жатканын көргөнүңөрдө, анда куруу үмүттү жана анын алдоосун жек көрмөксүңөр. Абу Абдурабби Макхул айтты: О Абу Абдулла, сен бейишти жакшы көрөсүңбү деп сурады. Ал: Бейишти ким жакшы көрбөсүн деп жооп берди. Анда ал: Андай болсо ölümdү сүйгүн. Себеби сен өлбөй туруп бейишти эч качан көрө албайсың деди. Салих адамдар ölümdү эстөөнүн мөмөлөрүнө өзгөчө көңүл буруп эскертишкен. Ража ибн Хайва мындай деген: Пенде ölümdү көп эстеген сайын сөзсүз түрдө ичи тарлыкты
көрө албастыкты жана дүйнө үчүн сүйүүнү таштайт. Бишр ибн Харис мындай деп айткан: эгер өлүмдү эстесең, сенден бул дүйнөнүн рахаты жана кумарлары кетет. Ошондой эле Ибрахим ат-Тайми айткан: эки нерсе менден дүйнөнүн даамын кесип салды: өлүмдү эстөө жана улуу Аллахтын алдына турууну эстөө. Каб ал-Ахбар айткан: ким өлүмдү чындап тааныса, ага дүйнөнүн кырсыктары жана түшүктөрү жеңил болуп калат. Муну ушул себептен сахабалар өлүмдөн сабак алууга жана амалдардагы кемчиликтерди оңдоого интизар эди. Бир жолу Амр ибн Ас радиаллаху анху мүрзөнү карап туруп атынан түштү да 2 рекет намаз окуду. Ага: бул сенин кыла жүргөн ишиң эмес эле го деп айтышканда, ал: мүрзө ээлерин эстедим жана алар менен сооптуу иштердин ортосу тосулганын ойлоп, ушул 2 рекет менен Аллага жакындоону кааладым деп жооп берди. Алар өлүмдү жана андан коркууну өндүрүшкө же ишке тоскоолдук деп санашкан эмес. Ошондой эле аны акыретти же билим алууну таштоого чакырык деп да эсептешкен эмес. Тескерисинче, алар өлүмдү ажал келгенге чейин аракет кылууга жана өндүрүмдүү болууга түрткү катары түшүнүшкөн. Ага алдын ала даярданып, сооптуу иштерди жана жакшылыктарды көбөйтүшкөн. Муафа ибн Закария кээ бир ишенимдүү кишилерден риваят кылгандай, ал Абу Джафар ат-Табари өлөрүнө 1 саат же андан аз убакыт калганда анын жанында болгон. Анда ага Джафар ибн Мухаммадтын мындай дегени эске салынды: эгер ийык үйгө, Кабага жетсең, колуңду анын дубалына кой да, о өтүп кеткен нерселерден озуучу жана өлүмдөн кийин сөөктөргө эт каптоочу Аллахым деп айт. Андан соң каалаган тилегиңди сура. Ошондо ал сыя идиш менен кагаз алдырып, аны жазып алды. Ага: ушул абалда дагыбы деп айтылганда, ал: инсан өлүм келгенге чейин илим алууну таштабашы керек деп жооп берди. Адамдардын жүрөгү өлүмгө жана анын келишине сергек ойго болгон кезде, өлүм окуясы алардын жүрөгүнө зилзаладай катуу тийчү. Басра мечитинин имамы Фиркаттан риваят кылынат. Алар Суфьян ас-Саури өлүм төшөгүндө жатып калганда, анын жанына киришти. Ошол жердеги бир киши ага хадис айтып берди эле. Ал хадис Суфьянга абдан жакты. Ал колун төшөгүнүн астына салып, тактайчаларды алып чыгып, хадисти жазып алды. Алар ушундай оор ал абалда турганда дагыбы дешти. Суфьян: бул эң сонун нерсе го. Эгер тирүү калсам, жакшы сөз уктум. Эгер өлсөм, жакшы нерсе жаздым деп жооп берди. Казы Ибрахим ибн ал-Жаррах ал-Куфи өзүнүн устазы, казылардын казысы имам Абу Юсуф тууралуу мындай дейт: имам Абу Юсуф ооруп калганда, мен аны көргөнү бардым. Ал эс үчүн жоготуп жатыптыр. Эсине келгенде мага: о Ибрахим, бул маселе тууралуу эмне дейсиң деди. Мен: ушундай абалдабы дедим. Ал: эч нерсе эмес, муну талкуулай берели. Балким бул илим менен бирөө тозоктон кутулуп калар деди. Анан ал: о Ибрахим, ажылык амалдарындагы таш ыргытууда, жамаратта кайсынысы абзел? Жөө ыргытуубу же улоо чөмбү, атчамбы деп сурады. Мен: улоочон дедим. Ал: жаңылдың деди. Мен: жөө дедим. Ал: жаңылдың деди. Мен: өзүңүз айтыңызчы, Аллах сизден ыраазы болсун дедим. Ал: эгер таш ыргыткандан кийин ал жерде дуба кылына турган болсо, анда жөө ыргытуу абзел. Ал эми дуба кылынбай турган жер болсо, анда улоочон ыргытуу абзел деп түшүндүрдү. Ибрахим айтат: мен анын жанынан чыктым. Короонун эшигине жете электе эле үйдөн өкүрүк ий үнүн уктум. Карасам, ал каза болуп калыптыр. Аллах ырайымын алсын. Факих Абул Хасан Али ибн Иса мындай дейт: мен Абу Райхан ал-Бирунинин өмүрүнүн акыркы көз ирмемдеринде ал жан берип жатканда жанына кирдим. Анын көкөрөгү кырылдап, жаны алкымына келип калган эле. Ушундай абалда жатып алмага: кече мага тайнелердин мурасы тууралуу маселени кандай деп айттың эле деди. Мен ага боорум ооруп, ушундай абалдабы дедим. Ал мага: эй тиги, мен бул маселени билбей туруп дүйнө менен кош айтышкандан көрө, муну билип туруп кеткеним жакшы эмеспи деди. Ал өлүм алдында болсо да үйрөнүүнү каалады. Жөн гана илим үчүн. Ал ошол илимдин даражасын жана баркын билчү. Факих Абул Хасан ага маселени кайра түшүндүрүп берди. Ал аны жаттап алды. Абул Хасан айтат: мен анын жанынан чыктым. Жолдо баратсам, өкүрүк үнүн уктум. Абу Райхан ал-Бируни рахимахуллах маселени үйрөнгөндөн бир нече мүнөт өткөн соң жан берди. Алар үчүн өлүм
Бул жашоо. Ал эми салих амал кыямат күнү пайда бере турган кошумча байлык эле.